8-ci raundga biz кезекти берсек, 8-ci raundga кезек берсек, бүгүн атайын чыгарылыш тартууланчыда урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош шаар Ленин көчөсү 330 дарегине суроо жөнөтүңүздөр жана интернет экранда турган интернет даректерине суроо жөнөтүңүздөр. Мен видео суроого өтөм. Миллиарддаган мусулмандар жүзүн ушу Кабага буруп намазын окушат. Суроо, Кабанын ичине киргенде каякты кыбла кармашат? Түшүнүктүүбү суроо? Минута кетти. Ошо табышмак барлыгы. Кабан келгенде каякты кыбла кармашат. Кабада эч жакты карабайт. Эч жакты карабайт. Күнбатышты. Жок, Кабан өзү келгенде да ошоге баргандачы. Карайт да, дүйнө жүзү боюнчачы. Карады. Дүйнө жүзү ичиге киргенде каяка карап, баягы Жок, Кабан ичинде. Ахмет пайгамбар намаз оккан жерге карашпайбы? Жок. Жок, бул жерде жок. Мына ортодо Каба турса, ушу Каба айланып. Кабага айланып. Жок, мына айланып турабы? Ошону жак каякты карап деп жатат. Азыр мына мечиттагы Кабаны айланып курулганбы? Кабаны айланып курулган. Ошо Кабаны карайт да. Ошондо дүйнөнүн 4 бурчу бардык ошол Кабага карап неме кылган да. Мисалы үчүн мына Каба болсо биз 6 ушу төгөрөк эле форма. Хажар асвет бар, Кабадачы ошону карап окуш мүмкүн же бул. Эмне? Хажар кара таш. Кара таш Кабанын бурчунда турат да ал нерсечи. Ал азыркы күндө эмес, илгертен баштап азыркы камера катары деп элестетет да. Ошону карап Жок, жанында тур. Бул жерде туштайт дагы. Бирок анда талпа болуп кетет. Аны бар жагы карай албайт да. Жок. Кабанын ичинде кайсы жакта карап окуйт болуп атабыз суроо? Жок, ичинде жок Кабан. Жок, Кабан чекесиндегилер айтат азырчы. Ал жерде айланып эле өтүп кетишет, а? Айланып бул жак карайт, бул жак карагандар ошолор айтат. Топлар. Намаз болсочу. Эле басып кетет. Намаз жаап чекесинде бир бүрчөгү бар мындай жерден. Убакыт аяктады. Семетей мырза. Мына Каба болсо Ким жооп берет? айланышып окушат да. Семетей Амиралиев. Бары. Миллиарддаган мусулмандар Кабага ыктыда кылып кыбла деп намаз окуса, Кабанын ичине киргенде кайсы тарапка карап окулат намаз? Урматтуу алып баруучу, биз калган 30 секунданы алабыз. 30 секунда акыркы кетти. Аксага карап окуган. Кабадан бакы келгенден кийин Каба болгондо Эч кандай тиешеси жок. ичинде деле ошону карап окуйдубу? Жок. Каба менен таштын немеси бирдей эле мисалычы. кандай? Жок, мына жерде турганда ошо Кабаны карадат. Ушул жерге барганда, мен ушул жерде ошону эле карап мынанын ичине киргенде. Мисалы, мына Ичине киргенде эч жакты карабасаң, калаган жагын карап окуса. Калаган жагын карап окуш керек. Себеби Кабанын ичинде. Каба турат ошол жерде. Жок. Алдыны карап. Кайсы Семетей ошону айтам. Басып эле чыгып кетишет болчу эле да, мен көргөн. Семетей мырза. Убакыт аяктады. Алдыны карап, ар ким. Мен жооп күтөм. Семетей мырза. 2 Урматтуу алып баруучу, бул суроого Асылбек мырза жооп берет. Бул Асылбек Насирдинов. Кабанын ичине кирип окуза эгер, калаган жакты карап окуй бер. Себеби бул Каба бардык мусулмандар дүйнөнүн ар тарабынан болбосун ошол жакты карап окуйт. Аны киргенден каякты карайт эле, эч жакты карап ошо Кабанын ичинде ал өзү калаган жакты карап окуза боло берет. Демек, Кабанын ичине киргенде кайсы тарап карап окуса дагы боло берет. Мен туура түшүндүмбү? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мамбет Жунус уулу. Асылбек менен колдойсузбу? Эгерде туура болсо колдойм. Колдойм эгерде туура болсо. Менче туура. Эгерде таш сырттар турса, жана 5тен түшкөн таш деп коебузбу? Ошол сыртта турган болсо, эгерде ичкириге ошол Кабанын ичине кирсе, калаган жагын карап окуса керек. Түшүнүктүү. Эми мен туура жоопту видео иретинде беремин. Жана Мыктыбек Арстанбек мырзадан комментарий сурайбыз. Кабанын ичине чектелген адамдар кирет, падышанын коноктору кирет өзгөчө. Жана анын ичине киргенде 4 тарапка бурулуп 4 намаз окулат. Ошондон кыргызда 4 тарабын кыбла деген сөз ушундан калган дейилет.